8 saat 22 мүнөт бизде болсо бүгүнкү темабызга аябай жаркылдаган конокторубуз бар. Ал агайларыбыз Айталиев Жаныбек, Кыргыз Республикасынын Ордо оюну боюнча башкы машыктыруучусу жана Көбөшов Бакыт улуттук Ордо оюнунун курама командасынын мүчөсү. Кош келдиңиздер. Маанайыңыздар кандай? Сиздерди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз жана бүгүнкү биздин темабыз сиздерди бекер жеринен чакырган жокпуз. Бүгүн деле Кыргыз элинин улуттук оюндары тууралуу кеп кылып алардын бири Ордо оюну тууралуу. Сиздер айтып берсеңиздер, бул оюндун философиялык мааниси жана пайдалуу жактары кандай? Ордо оюну негизинен биздин ата бабабыздан калган улуттук оюндардын негизгиси деп Ордо айтабыз. Ордо оюну баягы китепте Манаста айтып жүргөндөй, Манас атабыз өзү жүрүшкө аттанаарда 40 жигити менен стратегиялык оюндар сыяктуу эле да. Берде хан оюну деп хан салынат атайын. Ханга баягы аргаш жактан эмеге душмандарга кол салгандай болуп стратегический эмеси көп да. Атып барып бул жерде мергенчилик да бар. Бирден баягы кылыч чапканда чертип, найза менен сайганда чертип, өзүнүн ыкмасы менен бүттүк эмелер камтылган да. Эң сонун. Сиз канча убакыттан бери алектенип келесиз? Мен өзүм бала кезден бери ордо ойноп келгем. Анан акыркы 5 жылда, ушул улуттук оюндардын өнүктүрүү дирекциясында Борбордо башкы машыктыруу боюнча болуп эмгектенем өзүм. Башкы машыктыруучу эң сонун экен. Ал эми бизде да Бакыт байке болсо улуттук Ордо боюнча курама команданын мүчөсү. Аныктан айтып берсеңиз, сиз бул курама командага кантип келип калдыңыз жана Ордо оюну сиз үчүн жашооңузда кандай орду бар? Мен деле ошо Ордо оюнунда бала чактан эле кичинекей кезден айыл жергесинде ойноп келгем. Андан кийин баягы мектепти аяктап, анан чоң окуу жайга тапшырып Бишкекке келгенден бери ошо Бишкек шаарынын курама командасына мүчө болуп киргем. Ошондон бери ойноп келатам. Алдан бери 17 жылдын жүзү болуптур ошо кезге чейин. Эң сонун. Анда баштап көрбөйлү оюнду? Оюнду бир жалпы телекөрүүчүлөр менен бирге көргөзүп, балким биз билбеген сырлары бардыр. Жалпы көргөзүп берсеңиздер. Келиңиздер. Биз да өтүп карап турсак болот да. Балким биз дагы катышабыз. Бул жеринде өтө азыр негизи тар, бул шартка байланыштуу эле мындайлар көргөзүп беребиз азыр. Макул. Эң эле алгач дегенде Ордо оюнундагы биринчи закон, мындайча айтканда, мыйзам кайсы? Ордо оюнунда негизги эме закон эки эреже боюнча да, федерациянын эрежеси бар. Чийимдин ичине кирбеш керек. Чийим негизи чоң 12 метр болот. Диаметри 12 метр, Диаметри 12 метр. Эки жаат болуп бөлүнөт. Ооба. Жем бул командада болой, бул тайпада. Эки жаат болуп бири-бири менен ойнойт. Ошондо баягы биринчи жаат атып атканда жааттын мүчөлөрүнүн бирөө эле чийимдин четин басып алса, оюн жыты болуп эсептелинет. Түшүнүктүү, түшүнүктүү. Чийимге жакындабайт. Өзүнүн абдан эрежеси көп мунун. Татаал. Азыр анда биз эки командага бөлүнөлү. Сиздер бир команда болуңуздар, биз бир команда. Азыр Бакыт кичине көргөзүп берсин оюнду. Биздин команда ойнунда өзүнчө ыкмалар болот. Мисалы, топ салынып турат да. Мисалы үчүн топ салынганда ошо топ атуу ыкмасы деп коет. Топту ортодо топту бузабыз да атыпчы. Андан кийинки ыкмасы кадамык кадоо, анан тоорумак тооруу болуп бөлүнөт да. Андан кийин томпой менен томпой ичке барып туруп чүкөлөрдүн арасына чыгып калчу болсо, эгер аткан чүкөңчү, анда уже чертүү ыкмасын колдонобуз да. Ошондой өзүнчө ыкмалары бар. Ар кандай. Ал учурда чийимдин ичине кире берсе болот, Бир эле киши ошол атып аткан киши гана аткан эле киши укукка ээ болот да, ошо ичине кирип черткенге. Келиңиз анда бир көргөзүп берсеңиз. Баштадык. Топ ыкмасы, мисалы үчүн ортодо топту мындай, ортодон атасында мындай атып чийимден чыкты деп мисалы үчүн. Упайлар кандай эсептелет? Ошол чийимден чыккан чүкөлөр, мисалы чыкты, ошол бизге эсептелет упай, менин эсебим. Демек, бул жерде эң башкы мыйзам атканда чүкөө чыгып кетиш керек турбайбы чийимден? Чүкөө чийимден чыгып туруш керек. Ошондо ар бир оюнчуга 3төн атканга укук берилет. Бир оюн 2 саатка созулат да. Анан бул пока ушу чүкөнү чыгарып берет.
эгерде жетип калса кийинки кезек Эң берилет. сон. Кел белек анда кезек сенде. Ооба, Манас эпосунда айтылат, жолой бардыгы Манасты билип калып, аларга жоокерлери менен келгенде Манас ордо ойноп жаткан учуру бардык эпосто билебиз, чагылдырылат. Манас бир омпой менен ордону атканда төөнүн шыйрагы, мындайнан, төөнүн шыйрагы сынган экен. Мен дагы биздин камеранын бир бутун сындырганга толук аракет кылайын. Ай кой, сындырбай эле кой. Ай, эч нерсе жок. Тебе калдың. Мен байкап көрөйүн да. Белек, келсеңиз. Мен байкап көрөйүнчү. Кантип атыш керек? Мындайынан кармашыңыз керек. Мындайынан кармашыңыз керек. Анан могу чимирилиш керек. Чимирилиш керек, же жол ыргытып сал. Эми сизге ыргытып коебуз. 1, 2, 3, Кудай берген күч кеттик анда. Мен тосуп турайын. Ай, тебе калды. Мына. Негизи айымдар, кыздар ойнойбу бул оюнду, бийкечтер? Жок, мен муну мырзаларга арналган. мырзалар ойноп жүрөт да, мен илгери ойноптур. Илгери ойношкан, Тарыхка карасак ойноптур да, ушул эмеден мен бир жерден газеталардан карап атып, бир таап алдым да, ушул ойноп бир эме ойногонумчу. Оюнду ойноду. Эмнеге көп көңүл буруш керек? Жеңишке жетүү үчүн. Ортодо чүкөлөрдү көбүрөөк чыгарыш керек жетти ошол. Өзүңө мисалы үчүн ар бир оюнчуга 5тен чүкө салынып атпайбы? Ооба. Ошондо теги каршылаш жааттындагы ошол оюнчулардан мисалы экөөбүз мага 5 чүкө, сага 5 чүкө салынып атпайбы? Ар бир оюнчу ошондо 7ден 7 оюнчу болсо 35 чүкө, ошол теги жааттында 35 чүкөсүн өзүңө чыгарып кеткенге аракет кылыш керек. Алардын эсебиндеги. Алардын эсебинде чүкө. Ошондо элестетсеңиз, мына могу шаардын ортосунда бир саналуу эле чүкөлөр калды, 2-3 эле чүкө калды. Анан ошолорду атып салган учурлар кездешеби? Жок, мындай болот да, бул жерде хан бар да атайын. Мындай жазып көргөз. Биз могу ханды мондай кичинекей союздун бир тыйын колдонобуз азыр. Мында калайларды бул салынып турат да. Бул ханга 5 чүкө. 5 чүкө калат. Хандын 5 чүкөсү деп калынат да, ордо кулак деп коет. Ошол 5 чүкө калгыча ойнолот. 5 чүкө калгандан кийин, эгерде 5 чүкөгө чейин эле чертип аткан убакта бул ханды чертип чыкпайт да кээде. Тыйынды. Жадага салбайбы да? Жага чейин бул чертилбей калса, 5 чүкө калганга чейин оюн жүрө берет. 5 чүкө бүт чүкөнү алып, 5 чүкө калганда калыс келип оюнду токтотуп, эки жааттан 2ден атайын хан черткичтери болот. Бул оюнда бул аткычтары бар, хан черткичтери бар, тормакчылар бар да. Эми 7 баланын ушундай кылып тандап атайын ошого дайындап чыгат да машыктыруучулар. Анан ошолор келип анан атайын хан черткичи келет дагы, отуруп бирден жигит келип анан кезектешип ханды салып берет ортого. Эми дагы бир ирет байкап көрбөйсүң белек. Бир ирет байкайын. Бул жерде мына баса белгилеп кетчү нерсе мына бул борбордо, ордонун борборуна хан жатпайбы? Бул хандын тегерегинде бул желдеттер болуп эсептелет да, бул жана тарыхтын эмесине караганда. Ушул биз мисалы үчүн азыр четтен туруп, чийимден ушул хандын желдеттерин өлтүрүп атабыз да, мындайча. Биринчи желдеттерин алыш керек, анан ханга. Ошо желдеттерин атып атып, анан ханга чейин. Ханга чабып. Белек, мен сага ишенем, браво, давай. 1, 2, 3. Молодец. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 упай. Анан мына четке келип калбадыбы мына чүкөлөрчү? Жеке келип калды. Буларды жана тору ыкмасы менен мына жеке келген душманды барымтага алып, мисалы үчүн тутконго алып туруп, ошолор аркылуу ичке түшүп хандын борборуна. Анан ичиндеги душмандарды өлтүрөбүз да. Мисалы үчүн мына торма ыкмасы менен. Мына бутту мындай кылып туруп, анан ушундай кылып туруп, бияка киребиз. Бияктан көрсөтсөңүз байке, бияка келип көрсөңүз камерадан жакшы көрүнбөй атат. Кайра көрсөтсөңүз бул жерден. Мынакей жеке келген чүкөнү. Байке, бияка келсеңиз, кеттик. Мына жеке келген чүкөнү. Мындай кылып ичке торуйбуз да, мындай кылып мынакей. Тордук, мына ичке барып калды топой, көрдүңүзбү? Эми тийбей туруңуз топой. Жанагы эме ичке келдик да, жана 40 сантиметр бар да атайын. Мынакей. Жана чени менен 40 сантиметр жете турган болсо эгер чүкөгө. Анан отуруп туруп, анан бирден алып туруп, анан четинен бирден өлтүрүп баштайбыз душмандарды мындайнан. Көрдүңүзбү? Мындайнан. Чертебиз бирден. Мынакей. Ошентип атайын. Канча чүкө болот? Бул жерде 68 анан хан салынат. Негизи 68 болот, 68. 7ден киши ойнойт. Канча 7ден адам, 14 адам ойнойт ошондой. Канча убакытка созулат бул оюн? Бул оюн 2 саат. 2 саат. 2 сааттын ичинде ханды чейин чертип алып кетет. Же убакыт бар болсо ханды менен кошуп тиги командага салып берет да. Эгерде ошого жетип калса, салып берсе, деп ошо тиги команда дагы ошондой кылып кайталап кетиш керек да. Ошол эле 21 кол берилет, 21 жолу атканга. 21 жолу атканда
бардык түшкөн алып ханга чейин чертип алып чыгып кетсе, оюн жандуу болуп эсептелет да, убакыт бар болсо дагы жарым сааттык тургашы мүмкүн, 1 сааттык дагы калган саатты кайра эле салып берип, кайра оюнду уланта беришет да 2 саатка чейин. Агай, сиз 5 жылдан бери машыктыруучу болуп келатам дедиңиз. Азыркы учурда биздин коомчулуктун өкүлдөрү келип турабы? Деги эле элдин кызыгуусу кандай оюнга? Эми элдин кызыгуусу абдан жакшы. Мисалы үчүн айыл жергесинде аябай кызыгат. Шаарда деле кызыгуу бар. Мектеп окуучулар арасында 5-гимназияда атайын эме бар. Кружоктор 1-интернатта, 79 школда, азыр ушу шаарда 3 жерде немелер бар. Башка мектептерде дагы мектеп аралык спартакиада өтүп турат эмеспи жылда. Ошол убакта ар бир мектептен келип ойношот. Мен бул республикага чейин Бишкек шаарынын курама командасынын эмеси болчумун, машыктыруучу болуп эмгектенгенмин да 10 жылдай. Анан кийин бияка кеттим да. Азыр ушул убакта Бишкек шаарында окуучулар арасында атайын лига өтүп атат. Бардык спорттун түрү менен. Ошондо Ордо да бар анын ичинде. Райондо ар бир мектеп өзүнчө ойношуп, уткандардан келип анан Республикалык деңгээлде? Жок, шаардын деңгээлинде. Шаарда лига өтүп атат. Ал эми коомчулуктун өкүлдөрү келип турабы? Келип турат. Кимдер мисалы? Кызыгып ойноп жалп элге ойно жөн эле ойнобойт эми келип Өздөштүрүп аткандар бар, мисалы? Карап, айтып турат. Эл тааныган адамдардан кимдер бар? Эми аларды атап айта албайм энди. Келип турушат. Анонимно. Эң сонун, байке, бул оюн негизи кыргыздардын эле оюну, улуттук оюнду же башка элдерде ойнойбу? Жок, башка эме улуттарда муну ойнобойт негизинен. Бул кыргыздын өзүнүн улуттук оюну, муну Тажикстанда биздин кыргыздар жашайт эмеспи? Ошол жерде кыргыздар. Жок, Мургап. этникалык. Ошол жерде атай өзүнчө алар дагы ошо Ордо ойнойт. Алар менен ошо акыркы 3 жылдан бери биз дайым жыл сайын келип ойноп турабыз да бири-бирибиз менен беттешип. Кытайда кыргыздар ойнойт, Турцияда вандык кыргыздар ойнойт экен, аны биз өзүбүз телевизордон көрдүк, бак алар менен эметише элекпиз. Казакстандын эмелери менен дагы 3-4 жылдан бери ойноп жүрөбүз. Алар дагы азыр акырында өздөштүрүп ойношуп атат өздөрү. Эң сонун. Демек, кыргыз эли бар кезде, демек, туура Ордо оюну өлбөйт, өчпөйт. Аны ар дайым сиздерге окшогон инсандар колдоп, дагы да болсо мамлекеттик деңгээлде, балким жакын арада дүйнөлүк деңгээлге көтөрөбүз деген ишеничибиз абдан чоң. Анықтан муунга өткөрүлүп келген бул оюнду бүгүн бизге көргөзүп бардык эрежелерин айтып берген Кыргыз Республикасынын Ордо оюну боюнча башкы машыктыруучусу Айталиев Жаныбек агай жана Кыргыз Республикасынын улуттук Ордо оюну боюнча мүчөсү Көбөшов Бакыт агай келди. Келипиңиздерге рахмат. Өркүндөп өсө берсин биздин Ордо оюнубуз муунга. Анықтан сиздерге ийгилик. Биз болсо эфирибизди улантабыз.